Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Физика сабагын баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы чынжырдын бөлүгүчүн омдун закону, өткөргүчтүн каршылыгы, салыштырма каршылык деп аталат. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер чынжырдын бөлүгүчүн омдун закону менен таанышасыңар. Өткөргүчтүн электр каршылыгы эмне деген суроого жооп бересиңер. Өткөргүчтүн каршылыгынын ар кандай факторлордон көз карандылыктарын аныктайсыңар. Бүгүнкү сабакта силер ток күчү, электр каршылыгы, чыңалуу, салыштырма каршылык, өткөргүчтүн узундугу жана өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты деген негизги түшүнүктөрдү өздөштүрөсүңөр. Балдар, биз мурунку сабактан силер менен электр тогу деген эмне деген суроого жооп берип, электр тогунун бир нече аракеттерин караганбыз. Токтун жылуулук аракетин, токтун химиялык аракетин, токтун магниттик аракетин, токтун механикалык аракетин, жарык аракетин жана биологиялык аракети жөнүндө сөз болгон. Мына ушул токтун аракеттери, балдар, электр тогунан анын өзгөрүшүнөн көз каранды болот экен. Башкача айтканда, токтун күчүн өзгөртүү менен биз мына ушул токтун аракеттерин дагы чоңойтуп же азайтып алсак болот экен. Ал эми токтун күчүн кантип өзгөртсөк болот? Ал кандай чоңдуктардан көз каранды? Мына ушул суроого Омдун закону жооп берет. Бул суроого жооп бериш үчүн, балдар, биз ток булагынан, каршылыктан, ачкычтан, амперметрден жана вольтметрден турган чынжырды жыйнайлы. Мында АВ бөлүгүндөгү өткөргүчтүн каршылыгы R деп белгиленип турат. Мына ушул бөлүктөгү токтун күчү эмнеден көз каранды болоорун төмөнкү эксперименттен байкап көрөлү. Ом законун көрсөтүүгө арналган түзүлүш турактуу чыңалуунун булагынан, нихром спирали өткөргүчүнөн жана чынжырга удаалаш туташтырылган амперметрден турат. Амперметрдин бардык шкаласы 3 амперге барабар. 1 ампер 5 бөлүккө бөлүнгөн. Демек, бирдик шкала 0,2 амперге барабар. Ток күчүнөн тышкары вольтметр аркылуу спиралдын учтарындагы чыңалууну дагы өлчөйбүз. Ал үчүн вольтметрдин клеммаларына бекитилген кыпчыгыч бекиткичте спиралдын учтарына бекитебиз. Вольтметрдин бардык шкаласы 15 вольтко бөлүнгөн. Демек, бирдик шкаланын мааниси 1 вольтко барабар. Ток булагын кошуп, чынжырдагы ток күчүн 0,4 амперге барабарлайбыз. Спиралдын учтарындагы чыңалууну өлчөө үчүн кыпчыткычтарды спиралдын учуна бекитебиз. Мындан биз көргөндөй спиралдын учтарындагы чыңалуу 2 вольтко барабар экендиги көрүнүп турат. Чыңалуунун чоңдугун 4 вольтко коюп, баштапкы маанисинен 2 эсе көбөйтөбүз. Бул учурда амперметрдеги токтун күчү дагы 2 эсе көбөйгөнү көрүнүп, 0,8 амперге барабар болду. Чыңалууну 3 эсе көбөйтүү менен ток күчү да 3 эсе, башкача айтканда 1,2 амперге барабар болгонун көрүп турабыз. Мындан өткөргүчтүн турактуу каршылыгында токтун күчү чыңалууга түз пропорциялаш деген жыйынтык чыгарууга болот. Эми өткөргүчтүн каршылыгын өзгөрткөндө ток күчү чыңалуудан кандай көз каранды экендигин көрөлү. Азырынча чыңалуунун чоңдугу 3 вольтту түзүп, ал эми ток күчүнүн мааниси 0,6 амперге барабар. Эми турактуу чыңалууда өткөргүчтүн эки учунун ортосундагы аралыкты азайткандай кылып, вольтметрдин кыпчыгычынын бирин жылдырып бекители. Бул учурда биз көргөндөй чынжырдын бөлүгүндөгү чыңалуу мурункудай эле 3 вольтту көрсөтүп турат. Бирок ток күчү бул учурда 1,8 амперге барабар болуп, 3 эсе өскөнү көрүнүп турат. Мындан экинчи маанилүү жыйынтык чыгарабыз. Турактуу чыңалуу кезинде чынжырдын бөлүгүндөгү ток күчү өткөргүчтүн каршылыгына тескери пропорциялаш. Мынакей, балдар, демек силер азыр экспериментте көргөндөй токтун күчү мына ушул чынжырдын бөлүгүндөгү чыңалуудан көз каранды болот экен. Бул көз карандылык графикте мына ушундай түз сызыкты берет дагы, ток күчүнүн чыңалуудан болгон көз карандылыгынын графикте берилиши вольт ампердик
мүнөздөмө деп аталат. Бул графиктен көрүнүп тургандай балдар, чыңалуунун 2 вольт маанисинде токтун күчү 0,4 ампер болуп атат. Ал эми чыңалуунун 4 вольт маанисинде токтун күчү 0,8 ампер, 6 вольтто 1,2, ал эми 8 вольтто 1,6 ампер болуп атканын көрүп турасыңар. Башкача айтканда, чыңалуу канча эсе жогоруласа, токтун күчү дагы ошончо эсе чоңоюп жаткандыгын көрүп турасыңар. Демек, токтун күчү чыңалууга түз пропорциялаш болот экен. Бул түз пропорциялаштыкты барабардык түрүндө жаза турган болсок, анда I барабар K көбөйтүү U деген формуланы алабыз. Бул пропорционалдуулук коэффициент K өткөргүчтүн электр өткөрүмдүүлүгү деп аталат. Өткөргүчтүн электр өткөрүмдүүлүгүнө тескери чоңдук каршылык деп аталат, R тамгасы менен белгиленет. Бул формуладан K-ны таба турган болсок, K барабар 1 бөлүнгөн R деген формуланы алабыз. Ушул формуланы жогорудагы формулага кое турган болсок, анда ток күчүнүн 1 бөлүнгөн R көбөйтүү U деген формуласын алабыз. Бул формуланы дагы жөнөкөйлөтө турган болсок балдар, I барабар U бөлүнгөн R формуласын алабыз. Мына ушул формула Омдун законунун математикалык жазылышы болуп эсептелет. Мында U чыңалуу, I ток күчү, R болсо өткөргүчтүн каршылыгы. Демек, ушул формуланы окуй турган болсок, анда чынжырдын бөлүгүндөгү ток күчү бөлүктүн учтарындагы чыңалууга түз, ал эми өткөргүчтүн каршылыгына тескери пропорциялаш деп окулат. Мына ушул закон балдар Омдун закону деп аталат. Мында чынжырдын бөлүгүндөгү ток күчү бөлүктүн учтарындагы чыңалууга түз пропорциялаш деген сөз. Чыңалуу канча эсе жогоруласа, токтун күчү дагы ошончо эсе жогорулайт. Ал эми чынжырдын бөлүгүнүн учтарында чыңалуу канча эсе кичирейсе, чынжырдагы ток күчү дагы ошончо эсе кичирейет дегенди түшүндүрөт. Ал эми ток күчү каршылыкка тескери пропорциялаш деген сөз. Өткөргүчтүн каршылыгы канчалык чоң болсо, токтун күчү ошончолук кичинекей болот. Ал эми өткөргүчтөгү каршылык канчалык кичинекей болсо, ток күчү ошончо эсе чоңоет дегенди билдирет. Мына ушул законду 1827 жылы немец окумуштуусу Георг Ом ачкандыктан, аны теориялык түрдө дагы, эксперименттик түрдө дагы аныктагандыктан, бул закон анын атынан Ом закону деп аталып калган. Эгерде ушул Ом законунун формуласынан биз чыңалууну таба турган болсок, анда U барабар I көбөйтүү R деген формуланы алабыз. Эгер ушул формуладан биз каршылыкты таба турган болсок, анда R барабар U бөлүнгөн I деген формуланы алабыз. Мына ушул каршылыкка токтололу анда. Бул жерде каршылыктын системасындагы бирдиги ошол Ом, Георг Омдун урматына 1 Ом деп аталат. 1 Ом 1 вольт бөлүнгөн 1 амперге барабар. Башкача айтканда, 1 Ом деген эмне балдар? Учтарындагы чыңалуу 1 вольтко барабар болуп, өткөргүч боюнча 1 ампер ток өткөн кездеги өткөргүчтүн каршылыгы 1 Ом деп аталат. Турмушта 1 Омдон башка дагы каршылыктын үлүштүк бирдиктери жана эселик бирдиктери колдонулат. Силер көрүп тургандай, үлүштүк бирдиги болгон 1 миллиомдо ондун -3 даражасындагы Ом бар. Ал эми эселик бирдиги болгон 1 килоомдо ондун 3 даражасындагы Ом, 1 мегаомдо болсо ондун 6 даражасындагы Ом бар. Мына ушул каршылыкты ченеш үчүн бизге амперметр, вольтметр деген куралдар керек болот экен. Мына ушулардын көрсөтүүлөрүнүн көбөйтүндүсү бизге каршылыктын маанисин берет. Андан тышкары каршылыкты түздөн түз өлчөй турган курал омметр деп аталат. Мына ушул омметрдин бетинен биз мына ушундай белгини көрө алабыз. Эми балдар, өткөргүчтүн каршылыгы деген эмне? Анын физикалык мааниси кантип түшүндүрүлөт? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Өткөргүчтүн каршылыгын түшүндүрүү үчүн биз төмөндөгүдөй салыштырууну карайлы. Мисалы балдар, 10 класстын окуучуларына тизилип турган солдаттарды чуркап аралап өткүлө деген тапшырма берилди. Анда силер бул тапшырманы оңой эле аткарасыңар балдар. Солдаттар арасындагы аралыктан силер оңой эле чуркап өтө аласыңар. Эгерде балдар силерди аянттагы нары бери топтошуп басып башаламан басып аткан адамдардын арасынан
чурка өткүлө деген тапшырма бериле турган болсо, силер аянттын бир башынан экинчи башына чурка өтүүдө мына ошол аянттагы элдердин, адамдардын ар бирине урунуп, аянттын экинчи тарабына чыгууда силер чуркап бараткан учурда абдан чарчап каласыңар. Мына өткөргүчтүн каршылыгы дагы мына ушундайча түшүндүрсөк болот экен. Башкача айтканда балдар, биз өткөн сабакта силер менен кристалдык металлдардын кристалдык турчосунун түйүндөрүндө оң заряддалган атомдор жайгашат деп айтканбыз. Ал эми мына ушул оң заряддалган атомдордун арасындагы мейкиндикте эркин электрондор кыймылга келет дегенбиз. Эгерде ушундай металлга электр талаасын алып келе турган болсок, электрондор иреттүү кыймылга келип электр тогун түзөт деп айтканбыз. Балдар, мына ошол металлдардагы электр тогунда электрондор өз жолунда түз кыймылдабастан кристалдык торчонун түйүндөрүндөгү атомдорго урунуп кыймылдайт экен. Электрон менен атом урунушкан мезгилде кыймылдагы электрон өзүнүн энергиясынын бир бөлүгүн мына ошол оң заряддалган атомдорго берет. Бул учурда электр энергиясы, электрондордун энергиясы жылуулук энергиясына улам айланып турат. Демек, энергиясын берүү менен электрондордун энергиясы азаят дагы, анда 1 секунда ичинде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аркылуу өтүүчү электр заряддардын саны азайып калат. Бул учурда токтун күчү да азаят. Демек, балдар, каршылык дегенибиздин физикалык мааниси мына ушул кристалдык торчонун түйүндөрүндөгү атомдордун ушул электрондорго көрсөткөн каршылыгы болуп эсептелет экен. Биз бул кристалдык торчонун түйүндөрүндөгү атомдор тынч турбастан жылуулук кыймылына катышып, бир ордунда тең салмактуулук абалда термелип турарын билебиз. Мына ошол учурда эгерде температура жогоруласа, анда каршылык да жогорулайт. Себеби атомдор температуранын жогорулашы менен атомдордун термелүү кыймылы күчөйт дагы, алар тең салмактуулук абалдарынан чыгып кетишет дагы, металлдардын кристалдык структурасы бузулуп баштайт. Бул учурдагы кыймылдагы атомдор электрондордун кыймылына мурдагыдан дагы көбүрөөк тоскоолдук көрсөтүп баштайт. Ошондуктан температуранын жогорулашы менен балдар каршылык дагы чоңоет экен. Ал эми тескерисинче температураны төмөндөтсөк, анда каршылык дагы азаят. Эң төмөнкү температурада каршылык дагы абдан кичинекей болуп калат экен дагы. Мына ошол температураны төмөндөтүү менен кандайдыр бир критикалык деп аталган температурада каршылык 0 барабар болуп калат экен. Мына ушул кубулуш, балдар, жогорку өткөрүмдүүлүк кубулушу деп аталат. Ал эми ушул учурдагы өткөргүч жогорку өткөрүмдүүлүктөгү өткөргүчтөр деп аталат. Демек, критикалык температурага барабар болуп калыш үчүн, ан үчүн өткөргүчтүн температурасы абсолюттук температурага жакын болуш керек. А силер болсо, балдар, абсолюттук 0 температуранын Цельсий шкаласында -273 градус Цельсийге барабар экендигин билесиңер. Мына ушундай температурага жакындаганда кристалдык торчонун түйүндөрүндөгү атомдор кыймылы, термелүү кыймылын акырындап барып туруп токтоп калат. Бул учурда электрондор анда атомдорго урунбай эле тоскоолдуксуз кыймылга келет. Демек, электрондор атомго урунбаса, анда алар өздөрүнүн энергиясын атомдорго беришпейт. Бул учурда электр энергиясы коромжуга учурабай, жылуулук энергиясына айланып кетпей, токтун күчү эң чоң мааниге ээ болот. Эгерде, балдар, бөлмө температурасында мына ушундай жогорку өткөрүмдүүлүк кубулушун ала турган болсок, анда биз электр энергиясын коромжуга учуратпай, бир орундан экинчи орунга берген болор элек. Эми, балдар, ушул каршылык менен байланышкан реостат деген түшүнүктү карайлы. Мына ушундай реостат деген түзүлүштүн жардамы менен, балдар, биз каршылыкты өзгөртө алабыз. Башкача айтканда, чоңойтуп, кичирейте алабыз. Каршылыктын өзгөрүшү менен биз токтун күчүн башкара алабыз. Токтун күчүн жана чыңалууну өзгөртүп түзсөк болот. Реостаттын ар кандай түрлөрү бар, балдар. Жылгычтуу реостат, лампалуу реостат, суюктуктуу реостат деген түрлөрү бар. Мына ушул реостаттын түрлөрүнүн ичинен биз жылгычтуу реостат жөнүндө сөз кылайлы. Жылгычтуу реостат керамика цилиндрине оролгон бир нече металл зымдарынан турат. Цилиндрдин өйдө жагында стержень жайгашкан. Стерженге болсо нары бери жылып жүрүүчү жылгыч орноштурулган, а жылгычка болсо атайын
металл зымын кысып туруучу кыскычтар бириктирилген. Мына ушул металл зымдары сырты окалиндин ток өткөрбөөчү окалиндин жука катмары менен капталган. Башкача айтканда бул зымдар бири-бири менен изоляцияда болушат. Качан гана жылгычты кыймылга келтиргенде, мына ошол жылгычка бекитилген кыскыч металлга сүрүлүү менен кыймылдайт дагы, окалиндин жука катмары сыйрылып, металл зымдар кыскыч аркылуу жылгыч менен түздөн түз контактта болуп калат. Мына ушул жылгычты нары бери жылдыруу менен силер анимацияда көрүп тургандай, металл зымынын узундугун өзгөртүүгө болот. Канчалык металл зымдын узундугу узун болсо, анда каршылыгы да ошончолук чоң болот. Бул учурда токтун күчү азаярын анимациядан көрүп турасыңар. Демек, жылгычты жылдыруу менен биз каршылыкты өзгөртүп, бул учурда токтун күчү менен чыңалууну дагы өзгөртүп алсак болот экен. Анда эмесе балдар азыр бир суроого жооп берип, андан ары темабызды уланталы. Суроо: электр чынжырынын бөлүгүндөгү чыңалууну эсептөө үчүн вольтметрди чынжырга кандай туташтыруу керек? Биринчиси удаалаш, экинчиси параллель, үчүнчүсү айырмасы жок, ал эми төртүнчүсү туура жооп жок. Кана ойлонуп көрөбүз балдар. Ооба, силер туура таптыңар, туура жообу экинчи. Демек, электр чынжырынын бөлүгүндөгү чыңалууну эсептөө үчүн вольтметрди чынжырга параллель туташтырабыз. Эми балдар, өткөргүчтүн каршылыгынын көз карандылыктары жөнүндө сөз кылалы. Өткөргүчтүн каршылыгы эмнеден көз каранды? Өткөргүчтүн каршылыгы балдар, биринчи өткөргүчтүн материалынан, экинчи өткөргүчтүн узундугунан, жана үчүнчү өткөргүчтүн кесилиш аянтынан көз каранды болот. Мына ушул көз карандылыктарды аныктоо максатында биз амперметрден, вольтметрден, реостаттан, ачкычтан, ток булагынан жана ар кандай узундуктагы, ар түрдүү калыңдыктагы жана ар башка материалдан жасалган зымдарды менен туташтырылган чынжырды карап көрөлү. Вольтметр менен амперметрдин көрсөтүүсүн, башкача айтканда, чынжырды ушул зымдарга кезек-кезеги менен туташтыруу менен вольтметр менен амперметрдин көрсөтүүсү кандай өзгөрөөрүн байкайлы. Мынакей балдар, силер анимациядан көрүп тургандай, биринчи эпизоддо биз ушул чынжырды узундуктары ар кандай болгон өткөргүчкө туташтыралы. Канчалык өткөргүч узарган сайын токтун күчүн азайып жаткандыгын силер биринчи эпизод боюнча көрүп турасыңар. Ал эми экинчи эпизоддо чынжырды калыңдыктары ар башка болгон зымдарга туташтыралы. Бул учурда дагы калыңдыктарына жараша токтун күчүнүн өзгөрүп жаткандыгын байкап турасыңар. Ал эми үчүнчү эпизоддо болсо биз чынжырды ар түрдүү алюминий жана жестен жасалган материалдары ар башка болгон зымдарга туташтырганда дагы токтун күчүнүн өзгөрүп жаткандыгын көрүп турабыз. Демек балдар, биринчи эпизод боюнча өткөргүчтүн каршылыгы өткөргүчтүн узундугунан көз каранды экен. Экинчи эпизод боюнча өткөргүчтүн каршылыгы өткөргүчтүн кесилиш аянтынан көз каранды экен. Ал эми үчүнчү эпизод боюнча өткөргүч жасалган материалдан көз каранды болот экен. Ошентип, жыйынтыгында балдар, өткөргүчтүн каршылыгы анын узундугуна түз, туурасынан кесилиш аянтына тескери пропорциялаш жана өткөргүчтүн материалына, температурага көз каранды. Бул көз карандылыкты формула түрүндө R барабар ρ көбөйтүү L бөлүнгөн S деп жазабыз. Бул жерде балдар L өткөргүчтүн узундугу бирдиги метр, S өткөргүчтүн кесилиш аянты бирдиги миллиметр квадрат же метр квадрат. Биз көбүнчө миллиметр квадрат деген бирдикти алабыз, себеби өткөргүчтөр туурасынан кесилиш аянты чоң эмес, өтө кичинекей ичке болгондуктан турмушта көбүнчө миллиметр квадрат деген бирдигин алабыз. А ρ болсо өткөргүчтүн материалынан көз каранды болгон салыштырма каршылык бирдиги 10 миллиметр квадрат бөлүнгөн метр. Мына ушул формуладан биз ρ-ну, башкача айтканда, салыштырма каршылыкты таба турган болсок, анда
rs бөлүнгөн l деген формуланы алабыз. Мында салыштырма каршылыктын бирдиги 10 мм квадрат бөлүнгөн метр же болбосо 1 ом көбөйтүү метр деп алынат. Көпчүлүк материалдардын, металл зымдарынын салыштырма каршылыктары эсептелип алынган. Аны силер кээ бир металлдардын салыштырма каршылыктарын мынакей бул таблицадан көрүп турасыңар. Алюминийдикин, алтындыкын, күмүштүкүн жана болоттукун. Мисалы, алюминий зымынын салыштырма каршылыгы 0,1028 ом мм квадрат бөлүнгөн метр экен. Бул эмнени түшүндүрөт балдар? Бул узундугу 1 метр жана туурасынан кесилиш аянты 1 мм квадрат болгон алюминий зымынын каршылыгы 0,1028 ом дегенди түшүндүрөт. Анда эмесе балдар, ушул айтылгандарды дагы бекемдөө максатында төмөндөгү суроого жооп берели. Чынжырдын бөлүгүндөгү өткөргүчтүн каршылыгын 2 эсе азайтсак, чынжырдагы ток күчү кандай өзгөрөт? Биринчиси 2 эсе өсөт, экинчи 2 эсе азаят, үчүнчү 4 эсе өсөт, төртүнчүсү 0,5 эсе азаят. Туура жообун ойлонуп көргүлө балдар. Ооба, туура жол албетте биринчиси. Эгерде өткөргүчтүн каршылыгын 2 эсе азайтсак, чынжырдагы ток күчү анда 2 эсе өсөт. Себеби Ом закону боюнча чынжырдын бөлүгүндөгү каршылык ток күчүнө тескери пропорциялаш болот. Мына ошентип балдар, бүгүнкү сабагыбыздын аягына чыктык. Сабакты жыйынтыктай турган болсок, бүгүнкү сабакта силер менен чынжырдын бөлүгүчүн Омдун законун карадык, өткөргүчтүн каршылыгы эмне деген суроого жооп бердик жана салыштырма каршылык жөнүндө сөз кылдык. Анда эмесе балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.